баары ойдогудай болчу. Жакшы киреше тапкан чакан бизнесим, мени ар тараптан колдогон жигитим бар эле. Баарына жетишчүмүн. Үйгө дагы, бизнесимди жүргүзүүгө дагы, туруктуу кардарларды көбөйтүүгө дагы. Ошонун баарына корбу кыздарым көз артып карап калышчу. Бир жолу синтетикалык баңгизатты сунушташты. Унута түшкөндөй болдум. Мага аябай жагып калды. Тапкан акчаларымды баңгизатка гана сарптай баштадым. Мунун кесепетинен мен физикалык гана эмес, психологиялык жактан да кыйналдым. Ден соолугум бузулду. Аны калыбына келтирүү оңойго турбайт. Баары түгөндү. Банкрот болдум. Туугандарым алдарынын жетишинче жардам бергиси келет, бирок өтө көп каражат керек болгондуктан. Анан калса, кепилдик да жоктугунан эмне кылышымды билбей турам. Жакын адамдарымдын ишенимин жоготуп, абалымдын айынан жашоодогу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгардым. Келечекке болгон үмүтүм да жоголду. Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики сообщает об участившихся случаях распространения в стране синтетических наркотических веществ. Важно помнить, химические препараты быстро разрушают клетки центральной нервной системы, запуская тем самым необратимые процессы. ГКНБ Кыргызской Республики призывает родителей тщательнее присматривать за своими детьми, а также проводить с ними обязательную разъяснительную работу на предмет вреда наркотических веществ и неизвестных химических препаратов.